азыркы бийликке эмнеге каршы чыгып атасыз дегенде, эгерде өткөндө айттым, азыркы бийликке сен макул болсоң деп Бишкектеги жыйында, мен макул эмесмин деген кыймылга оппозицияга чык, мен макулмун деп дедим. Мен макулмун биздин тоо таштарды жарганга. Мен макулмун ат башын Кытайга бергенге. Мен макулмун балдарымды акча төлөп окутканга. Мен макулмун бирөө өлтүрүп кетсе пулун төлөп берсе соктолбогонго. Мен макулмун келиним төрөт үйүнө барып калса акча берип төрөткөнгө. Мен макулмун дарыгерге акча бермейинче дарылабай эле койсун десеңер, мен макулмун деген кыймылды түзгүлө дагы Мадумаровго оппозицияга чыккыла. Кандай дейсиңер? Мына эки сөздүн башын бириктире албаган депутаттар, эки сөздүн башын бириктире албаган өлкө башчы, эки сөздүн башын бириктире албаган өкмөтүң сизди канааттандырып атса, колдоп чыккыла, эч ким кой дебейт. Ушулар туура кылып атат дегилер. Мен макулмун сабатсыз болгонго дегилер. 300 000 кол топтолсо конституциянын негизинде мыйзам өзгөрөт дегенсиз. Тилекке каршы топтолбой калды. 6 миллион калктын ошончо кол топтолгон жок. Кантип кайсыл ишенич менен шайлоого барасыз дейт. Мына жердеги олтурган сиздин ак көз, кара көз, ак сакал, көк сакал, кырмурут жигиттердин, ак элечек апалардын, балдардын, ымыркайлардын ишеничи менен иншалла барабыз. Кудай кааласа. Эми 300 000 кол топтой албай калсак деп айтып аткандай, ошол 300 000 колдун ичинде сиздин да колуңуз болушу керек. Себеп бул мамлекет сиздин да мамлекетиңиз. Мына караңыздар, 200дөн ашык саясий партиялардын бардыгы бир тарапка кетти. Бизге парламенттик шайлоо керек, парламенттик башкаруу керек деп жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан Текебаев айткандай көгөрүп жалгыз калды. 10 жыл өттү. Бүт баары түшүндү. Эми президенттикке барбасак болбойт экен деген сөздөр чыгып атат. Кече теле таймаш болуп калды. Академиянын президенттик башкаруу академиясынын ректору Алмаз Акматалиев деген киши айтпадыбы? Адахан Кимсанбаев, элдин баары сиз сыяктуу акылдуу эмес, 10 жылдан кийин түшүнүп атабыз депчи. Көрдүңүздөрбү ошону? Эмне үчүн Мадумаров алдын ала айтып койгондугу үчүн жапа чегиш керек, айткыла. Ошону айткандагы 45 жаштагы Мадумаров бүгүн 55ке келди. Эми бүгүнкү сөзүмдү түшүндүрүш үчүн 65ке келишим керекпи? Не кылышым керек, айткыла. Мына баарын сатирада какшап жүрүп, мына Рахман эке пайгамбар жашына келип калды. Бирок бул кишини түшүнөбүз дейт экенбиз, кол чабат экенбиз. Анан бул киши кеткенден кийин эле кайрадан бири-бирибизден сурай берет экенбиз, эмне деди деп. Сизди мигранттар эле колдойбу, топтолгон кол 220 000дей калктын канча пайызын түзөт дейт. Эми инимсизби, агамсызбы 6 миллион калкты 220 000ге бөлүм дагы канча пайыз экенин айтыңчы мага. Менден сурабай, 4 жерде 5 канча болот деп дагы сурай бересиз. Сиздин жебей ичпей иштегениңизге ишенебиз. Бирок кемедегинин жаны бирге болот учурунда жегендер менен чогуу суу ичип, ошол жерден аба менен дем алгансыз, чогуу отургансыз. Кандай жооп берет элеңиз дейт. Мына бүгүн сиз менен чогуу отурам, сиз менен чогуу дем алып атам. Сиз менен чогуу тер деп атам. Эртең кантип жооп бересиз? Ошол сыяктуу айттым го, Кыргызстандагы бүгүнкү болуп аткан башаламандыкка бардыгыбыз жооптубуз, ушул жерде отурган. Бүтүндөй бардыгыбыз жооптубуз. Мен жанагы академияга барганда академиктерге айттым эле. Эми Акаевка тийбеңдер деген. Себеп ошонун Акаев эмне десе кол чаап, колдоп жүрүп силер бузгансыңар. Бирөөңөрдүн үнүңөрдү уккан жокмун.
Жоқ, биз туура эмес жасап атасың деп айтканын уккан жокмун деген. Кече Абыт Ибраимовду билесиздерби? Биз менен депутат болгон биринчи чакырылышта, легендарный парламентте депутат болгон. Ошол киши айтты да, бир чоң жыйында айтты. Кыргызстанда баатыр болуш үчүн 80ден жаш ашыш керек болуп билди. Баатырдык үчүн албайт дейт. Бая жазуучулар, акындар да айтып атат. Өмүр бою жашасын Ленин атам деп жүрүп, эл акыны болушту деди. Жашасын Аскар Акаевич деп жүрүп, кыргыз эл баатырлары болушту дейт. Булар партия туура эмес жолдо кетти деген бир окуган жокмун дейт. Акаев туура эмес заводдорду талкалап атат деген бир окуган эмесмин дейт. Анан булар кантип баатыр деп сүйлөдү? Ушундай көкүрөгүмө сары майдай жакты. Мадумаров эле эмес, башкалар деле айтат экен ушундай сөздү. Мен ошонун сөзүнө кошулам. Siz prezident болып қалсаңыз, сізге чейинки президент болгондорго кандай чара көрөсүз дейт. Сот аркылуу же кандай дейт. Өздөрү билет алат. Ошон үчүн бүт бардыгы биригип эмне иштерди жасап атканын көрүп атасыздар. Мына азыр жанагы журналисттерди жыйнап алып, ай сайын ушунча төлөп беребиз, ушу кишини ушундай кылып жазып берип тургула 6 ай деп штаб ачышты. Ошону окуган экенсиздер да, мен келгенден ошону сурайсыздар. Ушундай деп жазып атат, кандай дейсиздер? Карабай коюп. Разаковду эмнелер деп келген? Эмнелер деп келди? Ана улуумун жакшы билет. Атын атагына тийүү салып келди. Жарк кетип, көктө жанган жылдыз экен. Өзүнүн ордун тапты го. Сталинди караңыздар. Эмнелер гана деп келбеди Сталинди. Сталин улуу көрсөм экен. Мындай деп жазганда, мен бул дүйнөдөн өткөндөн кийин менин мүрзөмө ар кандай шыпырынды жуугундуларды ташып келип төгөт. Бирок улуу тарыхтын шамалы учуруп, баарын ордуна коёт деген. Мына ушул улуу тарыхтын шамалы келип, азыр кече Сталинди эң жаман деп жүргөн кишилер великий гений деп жазышты. Бардык өзүнүн ордуна келет. 90-жылдары Тополоңду, Чатактын баарын Масалиев жасады деп нелерди гана айтпай келди. Мына чындык башка жактан чыкты го. Демек, мамлекетти алсыздандыруу боюнча чыгып атат. Мадумаровго ар кандай нерселерди жабыштырып көрүшүп атат. Мен айтам. Нелерди айтса ошону айтсын. Жукпайт. Жукпайт баары, иншалла жукпайт. Себеп мен жакшы президент Бакиев болгон, ошол учурда сиз да иштедиңиз. Ошол киши мамлекет казанына бюджетти көтөргөн, YouTube'дан Кыргыз Республикасынын күйлөгө маскара болгон эмес дейт. Ошону билген болсоңуз, сиз дагы пикириңизди жазың. Ушундай кылып жазың сиз дагы. Туура айтасыз. Бюджет 3 эсе көтөрүлгөн. Сыртқы қарыз қысқарған. Мына біз ошол мезгилде кече Владимир Владимирович Путин Россия Госдумасына кайрылуу жасаганда айтты элине. Биз 2020 жылдан 1 сентябрдан баштап 1-4 класска чейин ысык тамак беребиз деди. Бул Союздун учурунда да болгон эмес деди. Туурабы? А биз аны 2005 жылы жасап койгондук Кыргызстанда. Биздин кадырыбызды билиш үчүн сөз бөтөн жактан кирип айтыш керек. Саламатсызбы дейт. Рахман Разыков байке, мен мигранттарга арнап мен сизге келип. Мен кыска жооп берем азыр. Анан көбүрөөк Рахман акеге беребиз, сөздү. Кытайдын логистикасынын центри ал нерсенин Кыргызстанга кереги жок дейт. Мен позициямды айттым.
негизи канча жылдан бeri какшап берет. Айланайын. Бүгүн той болгон курсагың эртең тоет. Бүгүн бүтүлбөгөн кийимиң эртең бүтүлөт. Мына ушулардан алыс жүр деп мени чоң атам айтчылар. Мага айтчыл эмес, сүйлөшүп отурганда айтышчы. Алар менен бирге болсоң, колуңда айбалтаң болсун дейт эле. Ким менен олтуруп тамак ичсең болот, бирок алар менен олтуруп ичкен тамагың харам деп айтат. Эми биз ошо логистикалык центрсиз жашап келген, ошолорго берип, силер Америкага барган кишилер барбы? Америка 400 миллионга жакын эли бар Америка чайна тааундарды жогото албай атат. Биз айланайын кыргыз Бишкектеги түрк кафесине кирип калсаң, экмек жейсиңби деп баштадык го садаган кетейинdir. Биз оомабыз го. Биз жетелемейбиз го. Биз куюлуп кирип кетебиз го ичине. Не болобуз биз? Ойлонолучу кичине. Мен акыркы демим чыкканча логистикалык центрине дагы, Кыргызстанда алтындарды ошолорго каздырууга дагы, Кыргызстанда курулуштарды ошолорго жүргүзүүгө дагы акыркы демим чыкканча каршы боломун. Макул болбойт. Алардын коркунучун биз сезбей атабыз айланайындар. Биз бул жака келип алып, биз сезбей атасыздар ал жакта. Кандай коркунучтар турганын билбей атасыздар. Канчасы кыргыз жаранын паспортун алып алгандыгын билбейсиздер. Канчасы үйлөнүп алганын билбейсиздер. Мен өткөн жылы кайра айттым эле. Күйөө балдар 60 миң болуп кетти десек, бир киши чыгып алып биз санадык 6 болот экен дейт. Муну мен айткан жокмун, өлкө башчысына деген киши айтты. Силер ишенесиңер 6 экенин? Кара суу базарына барып көрбөйсүздөрбү канча жүрөт? Дордойго барып көрбөйсүздөрбү? Мадинага барып көрбөйсүздөрбү канча сүйлөп? Нарындын ар бир кокту колотуна алтын чыгат деген жерине баргыла. Чатыр тигип алып ушул жакта жатышат. Коркунучтуу Кытайлар туруп айтасыз. Бул жака келип алып биз көрбөсөм бир нерсе болсун дегенде болуп ал чатак. Мен дагы бир жолу айтам. Мен балдардын келечегин ойлойм. Небери чеберлердин келечегин ойлойм. Чатак. Дүйнө жүзү солкулдап атат алардан. Дүйнө жүзү. Биз 4 күндөн кийин көрүнгөн дырдап кете бере турган туруксузураак мүнөзүбүз бар. Мен өтө корком бул жагдайдан. Мына бул киши дагы ал жакка барып иштеп келип, телефон чалып алып мага нихау дейт. Мына Атамбаев сизди билебиз, Жапаров жөнүндө оюңуз жакшы. Атамбаев бийлик кабаганда биринчилерден болуп пресс-конференция бергенсиз. Азыркы кырдаалга оюңуз кандай? Экинчи мартта элдик кыймылга келесизби? Элдик жыйынга келесизби? Жапаров менен биригүүгө эмне тоскоол болуп жатат дейт. Мурат, Баяман, Чолпонай дегендер жазыптыр. Биригүүгө эч нерсе тоскоол болуп аткан жок. Мен дайым айтам, кучагым ачык. Эч кандай маселе жок. Эч маселе жок. Бирок элдик жыйын дегенди мен азыр угуп атам сиздерден. Экисинде кайерде болуп экен? Көрдүңөрбү мына? Азыр эле Муракеованын юбилейине карата бир фильм болуп атат да, анан Курамлов ойноп атат, бир роль ойноп атат. Бир тууган каза болуп калды деп канча жерден ушу Москвадан барат да. Мен уктум, силер укпайсыңар десе, ты же в Москве десе, да, мен Москвада туруп угуп атпайм десе, Москва же это столица деп атпайбы. Силер билесиңер, мен угам экенмин аны. Вы же столичный москвичи. Биз кандай жыйын болбосун, эгерде жеке кишинин кент башынын кызыкчылыгы болбосо, жеке бир какырайдыр өрөөндүн, кокту колоттун кызыкчылыгы болбосо, кайсы бир уруунун
Кыргыздардын түбүнө жете турган ушул болуп калды. Аксакал, эл акындары, эл жазуучулары, академиктери өздөрүнүн урууларынын курултайларын өткөрүп атканда көрүп ушунчалык канымга шаят. Какшайсың. Кантип кайсы мээси менен мен ушул уруунун өкүлүмүн деп курултай өткөрүп атты экен ошол академия. Бул не деген жакшылык айтпачы. Биз бүтүн болмоюнча эч кандай жеңишке жете албайбыз. Биз бир билек, бир тилек болмоюнча жеңишке жете албайбыз. Ошон үчүн биз коюшубуз керек. Область деген, район деген, башка деген. Ошондуктан элдик жыйын болуп аткан болсо биз карап көрөлү. Күн тартиби эмне? Маселеси кайсы? Бирөөнү түрмөдөн чыгаруу жөнүндө ураанып чакырып болгон болсо, биз аларды какшап жүрүп картайып атабыз. Эгерде өлкөнүн келечеги жөнүндө маселе коюлса, бүтүн Кыргызстан биринчи болуп көкүрөгү тосот. Мындан күмөн санабаңыздар. Адахан Кенсанбаев, мен жол Кытайдын логистикалык центринде жооп бердим. Буга да жооп бердим. Кыргызгаз, Кыргыз эли жалкоо калк дейт экенин, ооба калк экенин билип туруп, эмнеге билим алгыла, окугула деп өзүңүздү бийикке көтөргөндү сүйөсүз, унутпайын айнымай. Сиздин устатыңыз Масалиев болгон деп өзүңүз айтасыз, сиздин шакиртиңиз барбы дейт. Мына ушул жерде кайдыгер эмес жаш жигиттердин, кыздардын бүтүндөй бүт барды менин шакиртим. Барды менин шакиртим. Эгерде менин сөзүмдөн бир сөздү кулакка илип, жүрөгүнө сактап калса, ошолордун баары шакиртим. Шакиртти издебейт. Шакирт устатты өзү таап келет. Имам Бухари ушунча дүйнөнү дүңгүрөтүп, ушундай акылман болуп, өзүнүн жерине келгенче элдин бүт баары бутун жерге көтөрүп жүрүшкөн. Ар мамлекеттен, Гераттан, Ирактан, Бабилден келгенче Бухари. Өзүнүн жерине келгенде чабарман келет дагы, мен Эмирден, Бухари эмиринен келдим дейт. Кош, сизге буйрук берилди, Бухардын эмирин сарайга барып, окутуп, билим беришиңиз керек дейт. Имам Бухари эмне деп жооп берди, билесиздерби? Илим кишини издеп барбайт деди. Киши илимди издеп келет. Ошондуктан Бишкектеги биздин кеңсебизде Кудайга чексиз шүгүрчүлүк келтирем, мен бир тыйын албай, тескерисинче ушул тапкандарын өздөрү ушул партияга деп, кыймылга деп чаптап, 10 жылдан ашык студент кезинде келген жигиттер менен кыздар биздин бүтүндөй 80% биздин күчүбүздүн бардыгын ошол жигиттер кыздар түзөт. Ошолордун бардыгы иншалла менин шакирттерим. Рахмат. Элдин билимине жараша сүйлөгөнгө, түшүндүрүүгө мүмкүнбү дейт? Жок. Бул өтө кыйын маселе. Элдин билимине жараша сүйлөсөңүз дейт да. Мен элимди төмөн деп башкача деп түшүндүрө албайм. Кыргыздын тили бирөө эле. Бир эле сөз менен түшүндүрүлөт. Элге окшоп акча бербейм, концерт койбойм дейт элеңиз. Элмирбек Иманалиев менен Рахман Разыковдор кошо келгенин кандай түшүнсө, мына жигитпи, кызбы, кызыл эмне менен жазган. Айналайын, мындай деп айтайын да. Рахман Разыковду мен билбейм, президенттик шайлоодо өзү демилге көтөрүп, чыгармачыл инсандарды топтоп, өзү менен өзү жыйын өткөрүп. Мен укпайм, мен билбейм аны. Мени менен акылдашкан да жок, кеңешкен да жок. Эмне үчүн? Себеп бул кишинин көз карашы экен. Бул кишинин эркиги. Ар бир жерде бир иш болуп атса, сыртта турбай, ошол жерге барып катышалы. Биз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезели деген иш экен. Бул кишинин эгер сүйлөгөнүн концерт катарында кабыл алсаңыз, терең жаңылышасыз. Бул кишинин ырлары окуп аткан, сиздерге айтып аткан сатирасы тилекке каршы жогорку кеңеште айтылышы керек эле. Тилекке каршы ошол жердеги баягы чала сабаттардын кулагына илиниш керек эле. Жок. Келип сиздерге окуп берип атат. Эмне үчүн? Түшүнсүн деп. Ойлонсун деп.
Мен ошол китебин чыккандан кийин окуп көрүп, баягы өзү айткандай болот. Бул кишинин сатираларын окуп көрүп, угуп, позициясын карап, акыры өзүн айттым мен телефон чалып. Ушул нерселерди трибунадан айтсаңыз укмуш болмок деп. Кандай дейсиңер? Элмирбек Иманалиевди мен концерт коюп бер деп алып келген жокмун бул жерге. Элмирбек Иманалиевди жана кеткениң да бир дейсиң, келгениңден да пайда жок, кеткениңден да пайда жок деген ырыны угуп, ушул жакта жүргөн биздин кыргыз жарандар ошол кишини ала келсеңиз деген сураныш менен алып келдим мен. Ар ким өзүнө жараша түшүнөт экен да. Мен мисалы Рахман Разыков окшогон, Элмирбек Иманалиев окшогон кишилер мени коштоп жүргөн болсо, менин төбөм көккө жетет. Мен кубанам. Мен депутат болуш үчүн гражданин Россиянын тапшырышым керекпи дейт. Депутат болушуңуз үчүн керек. Бүтүн мамлекеттин жараны Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайлана албайт. Министр болуп да шайлана албайт. Айылдык кеңештин депутаты болуп да шайлана албайт. Тапшырсам акча төлөшүм керекпи РФга деп? Жок. Баарын акча менен чечсеңиздер. Тапшырсаңыз жөн эле чыгып кетесиз. Мен атуулдугумду тапшырдым, кайра өз мамлекетиме кайттым деп жазып коесуз, бүттү. Сизден акча сурабайт, кескенсинче айналайын аман бар дейт. Анан ЖКга баргандан кийин чукулбайбы дейт Россия граждандыгы. Россия граждандары чыгып көп эле чукулуп атат. Сиз менен жолугушканыңызга абдан кубанычтамын. Сиз президент болсоңуз, буюрса сизди Кудай колдосун, сиз департаментке, парламентке барыш үчүн Акаев окшогон күчтүү партиялар менен биргесизби дейт. Жок. Биз либерал боло албайбыз. Либерал деген сөздү билесизби, эмне деген сөз? Я. Булар барекелде. Эң баштык деп айтты. Либерал деген seniki da tuura, seniki da tuura, seniki da tuura деген позиция. Либеральный дейт. Анан радикальный деп бөлүнөт. Радикальный деген бир максатты койсо, ошого кандай күчтөрдү саттабасына карабастан чечкиндүү аракет жасаса, бул радикальный деп коет. Сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер, сен дагы жашай бер деп, сенин көз карашыңда туура деп, көрүнгөндө туура дей берсе, муну либерал деп коет. Мен андай либералдык көз карашта боло албайм. Мен консерватормун. Консерватор деген түшүнөсүзбү? Эски кылымга арткан кыргыз каада салтынын тарапкеримин. Күчтүү борбордук бийликтин тарапкеримин. Либерал боло албайм. Баткендеги 275 метр жерге сизден мурун Тамаев кол койгон экен, ошону билесизби дейт. Ким кол койгон болсо дагы ал жердеги эч нерсе өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Ошол жерден депутат болгондор дагы кече сүйлөштү, аксакалдар сүйлөштү. Бул оюн. Президент мындай жаман жазуучулар, мен ушуну окуп коем дагы YouTube'га мени чыгарасыңар, суроо берген киши момоюп отура берет да. Туурабы? Мен мындайраак окуйчу, жумшак деп. Бир киши досун сатты дейт. Эми өлкөнү сатат дегенге кандай карайсыз дейт. Сиз 2 жылдан кийин бул суроону берип атсаңыз, мен 2 жыл башта буга жооп бергем. Ал киши жарабайт деп. Рахман Разыков парламентке сиз менен бирге барса, үнү каттуураак угулат эле, адилеттүү киши, Кыргызстанга керек инсан дейт. Рахмат. Ошон үчүн айтам, Рахман Разыков мени менен парламентке бар деп, Рахман Разыковтан мен $1,5 миллион сураган жокмун.
Башка партиялардай болот. Бирөө 1,5 миллион деди, өзүңүздөр уктуңуздар, расмий. Экинчи партия түзүлдү, ал дагы кол бала жана балашка деп койбойду, ошол сыяктуу кол бала болгон партия, алардыкы 800 миң экен. Мен Рахман Разыковдон 8 тыйын да сураган жокмун. И сурабайм дагы. Мага бул кишинин тыйыны керек эмес, бул кишинин акылы керек. Бул кишинин жүрөгү керек. Рахман, негизги ой дейт, IT технологиялары, интернет мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу, бир онлайн сайт жасабайсызбы? Ошол жерде добуш берүү үчүн бийликтин көз каранды болбой дейт. Мен көз каранды эмесмин эч кимден. Сайт ачабызбы, ачпайбызбы, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Биз баягы ФБК кандай биз материально колдойбуз дейт. Фонд ачса дегенсиздер, фонд бүтүн Кыргызстан деген финансы бүтүн Кыргызстан тарабынан колдойбуз дейт. Баямануулу деген жазыптыр. Эгерде колдой турган болсоңуздар, колуңуздардан келген жардамды беребиз деген кайдыгер эмеспиз десеңиздер, мына ушул жерде жүргөн мына Мирлан деген жигит жүрөт. Мына жерде азыр көрдүм эле Оразайым деген кыз жүрөт. Муну карындашыбызды көрүп калабыз экрандан. Кайдыгер эмес инсандар бар да ушул жерде, уйутку болуп аткандар бар да. Ошолорго кайрылыңыздар. Кандай кылабыз деп. Мен сизди ушул күнгө чейин телевидениеден гана көрүп жүргөнмүн, насип кылып жаныңыздан көрүп жатам. Сизге оомат, сизге ишенебиз. Аллахым насип. Рахмат, тилегиңизге жетсин дейт. Рахмат, сизге дагы оомат. Адахан Кимсанбаев, биринчиден кош келипсиз Москва жергесине. СДПК партиясынан башка бир партияга өткөн саясий өтө жаман сөз менен жазыпсыз. Депутаттарга өтпөө жөнүндө мыйзам иштеп чыкса болобу? Турдубаев Замирбектей. Эгерде бул деген сөз мындай да, адамдын өзүнөн көз каранды, пенденин өзүнөн көз каранды, арак ичүүгө тыюу салынат деген мыйзамды жазып коюш менен ичилбей коюш мүмкүн эмес да. Тамеки тартууга тыюу салынат деген мыйзам жазгандан не пайда? Бишкекте түкүрүүгө болбойт дедилер, какыргандар какырып, түкүргөндөр түкүрүп, билгендей эле болуп атат. Көрүп атасыздар. Ошон үчүн мыйзамга караганда ыйман бийик болуш керек деп айтам. Ыйман. Ошондо болот. Бизде илгери биздин бала кезибизде аксакалдарды сыйлаш керек, автобуска кирип калса эжекей апайларга орун бошотуш керек деген мыйзам жок эле. Бирок отурганында өзүңдөн бир 2 жаш улуу киши чыкса дагы ордунан тура калат. Бул мыйзамда жок эле. Агай менен эжекелер келатканда аттан түшүп же велосипединди токтотуп алып анан учураш деген мыйзам жок эле. Биз түшүп токтотуп анан учурашат. Өзүңдөн чоңго кайыш айтпа деген мыйзам жок эле. Биз кайыш айтмак турсун, тааныбаган эле киши сени сөгүп атса, жер карап турат дейт. Демек туура эмес кылып турган деп. Ошон үчүн баардыгыбызды тарбиялап Кытайлардан кантип карызды кутулабыз, Кытайга кул болгум келбейт. Аларга прописка бербегилечи дейт. Туура айтасыз. Агай, сиз менен жүз көрүшүп турганыма кубанычтамын. Менин суроом төмөндөгүчү, кыргыз жарандык паспортуна Улуу деген жерин кантип кайрадан киргизсе болот? Анын үчүн Рахман Разыков айткандай, Токойдогу сессия өткөрбөй, Ак үйдө сессия өтө турган, ошону өткөрө турган азаматтар барыш керек ал жерге. Мен биринчи ушул бале чыкканда өзүмдүн позициямды айтканмын. Акыры итке дагы ит деп паспорт берип атат го. Туурабы? Итке мал деп берип аткан жок да. Жылкынын паспорту бар, азыр сатам дей турган болсун. Жалгыз биздин жарандардыкы бар. Мунун түбү ошол мезгилдеги сүйлөгөн сөздөрүмдү карап көрүңүздөр, YouTube'да бар. Мен айттым, мунун түбү эмнеге жасалып атат? Өтө куу жасалып атат. Кытайды жарандарга паспорт бериш үчүн жасалып атат. Себеп аларга Улуу деген жерди алып салса, жеңил болуп калат. Анан Улуу деген жерге Кытай деп жаза берген болсо, чатак чыгып кетпесин деген өтө арканды алыс таштаган, арамызда ой менен жасалган иш бул.
Mına azır Amerika 4 Afrika өлkөsünün işine 5-ci kılıp Kırgızistan'ı koşup koydu. Bizge viza berilmeydi деп Kırgızlarga. Emnege? Sen kaysı mamlekette, kaysı өлköde kılmış başkalsa, kılmışkerdi karamasa Kırgız'ın pasportu menen çıkıp atады. Sizler turukсuzсуңар деп атады. Sizlerde коопсуздукка мындай bir кепилдик жок деп атады. Pasportuңарды каалаган киши алат экен дейт. Көрүп атасыздарбы? Өткөндө чоң жыйында ушундай болуп атса, не деди? Аксакалыңар мен айттым, мен андай кылбайт деп койду. Көрдүңөрбү ошону? Рахман ака, сиз көрдүңүзбү? Ишенесиңерби Рахман ака? Мен айттым, андай кылбайт эми дейт экинчи. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Partiyamız менен мигранттар арасында шайлоого катыша тургандар бар дейт. Мигранттардын арасынан деп айтпаңыздар деп айтам. Убактылуу сыртта жүргөн жарандар деп айтыңыздар. Мен жаман көрөм ушул сөздү. Бар, жок эмес. Болгондо дагы мен тандаган жокмун, сиздерге кайрылганым. Ким биздин маселени көтөрөт деп ишенсеңиздер, көтөрүңүздөр деп айттым. Мен талапкерди тандабайм, талапкерди сиздер чыгарасыздар. Рахман аканы дагы мен тандап алды деп атасыздар. Эгерде элдин арасындагы көйгөйлүү маселелерди ушул киши көтөрбөсө, эл сиздердей болуп дүркүрөтүп кол чаппаса, эл сиздердей болуп колдобосо, мен бул кишиге сунуш кылбайт элем да, туурабы? Эл колдоп аткандыгы үчүн сунуш кылып атам да. Сулуу десең сулуулук жагы деле жок. Жаш десең жаштык жагы деле жок. Бай десең байлыгы деле жок. Эмнесине сунуштайм? Элдин ишенимине ээ болгондугу үчүн, элдин колдоосуна ээ болуп аткандыгы үчүн чыркыраган чындыкты сиздер билбей атасыздар. Бул киши жума сайын 200дөн 300дөн канча киши жыйналган болсо, ошол жерлерге барып ушул сөздөрдү жеткирип келет. Билим берүү министрлиги жасабай аткан иштерди ушул киши жасап атат. Маалымат министрлиги жасабай аткан ишти ушул киши жасап атат. Маданият министрлиги жасай турган ишти ушул киши жасап атат. Рахмат. Арамыздарда барбы дейт, ким дейт? Активдүү жаштардан кимдерди айта аласыз? Же жалаң эле улуу муунбу дейт? Жаштардын баардыгын келиңиздер деп атам. Биз жападан жалгыз партия, акча менен барбаган партия, биз жалгызбыз. Демек жаштарга 100% мүмкүнчүлүк тек гана бүтүн Кыргызстанда. Калгандар баары да взнос төгүп киресиң. Мен спикер болуп тургандагы сөзүмдү эсиңердеби? Ак жол менен жыппай жасаганда айттым эле. Мен сиздерден айырмаланып взнос төгүп келген эмесмин. Мына взнос төгүп баргандар керек болсо президентти дагы бууп коет экен. Жемейді алмайды, бермейді. Ар нерседеке болды. Ар нерсенин артында сөзсүз аты бар. Сондуктан акча төлөп алып кирип, мен алдыма келип алып, эмне болду? Дей турган кишилер мага кереги жок. Бизде бир киши болот. Bir жетекчи болот. Бардыгыбыз кеңеш чечебиз, чечимдин аткарылышын бир киши көзөмөлгө алат. Айтып койдум, андай болбойт, андай кылбайт деп болбойт. Эшикке чыгарып берип, кайра башка эшиктен киргизип албайт. İşinizde girip başka partiyalar menен же Atatürk partiyası menен birigүү болушу мүмкүнбү? Жок. Мен кесе айтам. Жок. Себеп? Мен кээ бир азаматтар менен биригип, шалгынга барып алып, башымды көтөрүп карасам, жалгыз эле экенмин. Күн баткан эле кечирген экен. Ошон үчүн Амар Хаямдын керемет сөзү бар. Görüngöndü жегенче ачка барган жакшы,
көрүнгөн менен болгончу жалгыз болгон жакшы. Мындайча айтканда, биздин керемет акындарыбыз айтат го. Жаманды өпкөнүнөн сөккөн артык дейт. Туурабы? Кээ бир кишилер менен өрүшкөнгө караганда сөгүшүп эле жүргөн жакшыраак да. Аны достор далилдеди. Сиз мамлекеттеги коррупцияны кантип жоготууга болот? Коррупция жоголобу же гүлдөйбү дейт. Эгерде мамлекеттин башындагы турган жетекчи таза болсо, бүт барып жактан башталат. Аккел дебесе эле бүтөт баары. Туурабы? Мен бул соттон кутулам, акыреттеги сотко барганда тутулам деген жүрөгү калтырап титирип турган иман көкүрөгүндөгү толот. Чөнтөгүндөгү акчасы эмес. Долларбай миллионерлер эмес. 30 миңден улак чаптыра тургандар эмес. Пенсияны 15 миңге чыгарып бере турган азаматтар эмес. Эртең жараткандын алдына барып жообумду берем деген коркунуч сезим бар инсан келсе, коррупция ошол күнү тыйылат. Рахмат. Сизде Ушаков менен дагы деле байланышыңыз бар дейт Тажыбай дейт. Болот, Кудай буйрса. Сен бир айылдан бир чоңой, бир жерден чоңой, ошол жерде ата-энемдин сөөгү жатат деп жыл сайын ошол жерге барып таазим кылып турган кишиге эмне болуш керек? Таазим кылыш керек. Кандай дейсиз? Эгерде Кыргызстандын ичинде жашап, Кыргызстандан чыгып кетип, жыл сайын барып айына таазим кылып турган азамат болгон болсо, байланыш сөзсүз болуш керек. Сизди терең урматтоо менен максат көп жаккактан дейт. Аллахым сизге ушундай болсун, сизди көргөнгө насип кылыптыр. Сизге ийгилик суроо. Эмнеге биз бүтүн Кыргызстан партиясын колдогондор көпчүлүгү Садыр Жапаровду алардын партиясында колдогонго аракет кыла беребиз. Бирок алардан андай колдоо таппай келгенбиз. Программада эле көздөгөн ой максат деле бирдей эле го, бирок кошулуп барсаңар жакшы болот эле дегенимдей. Мындай экен да. Мындай экен. Кошулам деген сайын кетенчикке келет экен да кейбирлерчи. Жигиттер бар го, кыздар бар. Мен сенсиз жашай албайм деген сайын чүктүйөт да. Бар табакан дебирсең, кет батыңан жүргөн. Мындай да, эй болот да нерсе. Мага бере бербегиле үч нерсе болот. Кандай дейсиң? Мен окубай эле коеюн үч нерсе болот. Эгер Кытайдын карызын өз убактында төлөбөсөк, суверендүүлүктөн ажырашыбыз дегенди түшүндүрүп койсоңуз, ажырайбыз деген. Суверендүүлүк деген бул чүчкүргүң келгенде чүчкүрөсүн, бышкыргың келгенде бышкырасың, уйкуң келгенде уктайсың, тургуң келгенде турасың деген эгемен эл деген. Эгемен деген сөз өз өзүмө эгемин деген сөз. Суверендүү деген сөз. А эгер Кытайга көз каранды болуп эмес, башкага көз каранды болуп калсаң дагы, тур дегенде турасың, отур дегенде отурасың. Ушул эле айырмасы. Карыздан кутулбаса ушул коркунуч барбы дегенде, карыздан кутултпай туруп эле ушул коркунуч бар. Анын жолдору көп. Мисалы, Африкада көптөгөн өлкөлөрдүн акцияларын азыр Кытай сатып алган. Алмаз чыккан жерлерде, алтын чыккан жерлерде, темир чыккан жерлерде бүтүн акцияларын сатып алган. Африка өлкөлөрү коррупцияга белчесинен эмес, кекиртегине чейин баткан кыргыздарга окшойт. Ошолорду коррупция жолу менен сатып алып, аларды басып алган да жок. Жок, эми чоң завод фабрикалардын жетекчилерине Кытайларды коюп койду. Ошол Кытайлар кимди көрсөтсө, эли ошол кишини президент кылып коюп берет. А ошол киши, ошол заводдун директорлору эмне десе, ошол гана чечимди кабыл алат. Кукла да, куурчак болуп отуруп берет. Биздикилер деле ошондой болуп калды азыр. Биздин кызыкчылыкты козгоп бир коркобойт. Ошолордун кызыкчылыгын коргойт. Инвестор кетип калбаса экен деп корком дейт атам. Кетмектен ары кетти, биз кете албай кыйналып атпайбы, туурабы? Ушулар кетип калбаса экен деп коркот экен.
Ошондуктан өз киндигиңди өзүң жескен, өз түндүгүңдү өзүң көтөргөн эл болуш үчүн биз өзүбүз жоопкерчиликти сезишибиз керек. Мына жерде канча 600 700 киши отурабыз, эртең чечим келгенде биз өзү 5 жыл казанда кайнаган элбиз, бир күн уктаган элбиз да. 5 жыл какшайбыз, ошол какшаган маселе чечиле турган күнү уктап калабыз. Же шорпо куюп берип койгон болот, же тамак берет, же булакча ошол бойдон жөнгөнөн ашып кетесиң да, келбей каласың, нерсе жеп кетесиң да. Ушундай болушу керек, карашыбыз керек. Мундайларга микрофон берип койгулачы. Сүйлөсүн, суроо бергенде. Сүйлөсүнчү, көрөлү, эл көрсүн. Макул. Ассаламу алейкум дейт. Биз үй бүлөбүз менен ар дайым колдоп келгенбиз, андай мындай эми бул каалоо экен. Кадамжайдан Бакыт деген азамат ошого эмне кылсак болот деп аягында суроо койгон экен. Кыргызча сүйлөгөнгө кыргыз салтын кармагандар жапайы билимсиз кылып көрсөтүшүүдө, бул биздин жаштарга терс көрүнүштөр болуп атат. Кыргыз киносунун тармагында деп мен ушуну айтып жүрүп кашап атам. Жаман көрүндүм. Айтып атасыздар, кыргыз киносун көрбөйм мен. Кыргыз каналдарын көрбөйм, 20 жыл болуп калды. Бир газетти колума алып окуйм. Неге? Бүтүн жалган. Кинолорун карасаң, эч карай албайсың, көрө албайсың. Жалган. Спектакльдерин да карай албайсың. Сен ойноп атканы көрүнүп турат. Мына Алтын доор дегенде түрктөрдүн фильми. Ошону кыргызчага которуп туруп, ошону карап көргүлө дагы. Өзбектер өзбекчеге которуп туруп, аны карап көргүлө. Султан Сулейман өзү сүйүп аткандай сүйүп атат. Хүрөмдөр өзү сүйүп атпайбы? Биздикилердики болсо, оозу башка жакта турат да, сөзү башка жакка кетет. Сатыбалды Жээнбеков айтып эле Раматылык. Улуумун билесиздер, жаштар билбейт. Ушул киши айтып эле мен дейт өзүм ошо кинолорду кыргызча которуп дейт, кыргызча сүйлөтүп дейт. Мен өзүм ошо кыргызчаны ошо көрө албайм дейт. Эмнеге дедим да мен? Саке, эмнеге көрө албайсыз? Баягы бир фильм болуп атат дейт. Москваны коргоо деген фильм болуп атат да, Битва за Москву деген. Москва үчүн согуш деген. Ошондо мындай деп айтып атат дейт. Жолдош генерал дейт. Немистин танкилери көрүнүп калды дейт. Десе, гранатадан алып, аларды көздөй ыргытып койгулачы дейт экен. Купполот деп кетет экен. Бираздан кийин кайра келет экен. Жолдош генерал дейт. Гранаталар танбай калды десе, генерал айтат экен. Алда катөгүн ай дейт экен. Күйүүчү майларды күйгүзүп, аларды көздөй ыргытып койгулачы дейт экен. Эме элестеттиңер? Ошол сыяктуу биз өзүбүз үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн өзүбүз күлүп аткандан кийин биздин келечегибиз бар. Жигиттер, кыздар, биз бардык жактан сабаттуулукка үйрөнүшүбүз керек. Анан мондай суроо бергендер, эмне үчүн ушундай деп айтасыз деп. Эми мен ошондой сиз кабыл алсаңыз керек да. Бирок ошого аракет кылышыбыз керек. Мына кыргыз фильмдерин көрсөткөндө кичине тыйым берип коет экен да, бизди жапайы көрсөткөнгө, мындай бир этнографиялык бир өзгөчөлүк кылып көрсөткөнгө, анан бир келесоо кылып көрсөткөнгө, башта Федоров деген бар эле, времянын кабарчысы. Дайым көрсөтүп келип туруп, акырында бир эшекти минип кетип аткан чалды көрсөтүп коет эле. Биз аябаганда катуу жыйнап көрүп, 91-жылы бул Москвага маселе койгонбуз, алмаштыруу жөнүндө. Биз алмаштырганбыз ал кишини. Улуумун билет, Федоров деген. Эч жакшы жагын көрсөтпөйт эле. Эч качан. Азыр деле ушул фильм тарткандын баары эле бирөө зордуктап аткан. Оозунан буу алып, мал жетелегендей кылып жетелеп алып качып кетип бараткан. Биз эмне жапайбыз ушул. Сен ошондой көрсөтсө, Европа кызыгып карайт экен да. Анан кичине тыйым берип коет экен. Тартип болбогон мамлекетте ушундай болот. Мен эгер каалап менден сурасаңыздар пикиримди, мен экрандан чыккан ырларга чейин текшермекмин. Эмне деп ойлоп атасыз? Ошол ырлардын мааниси эмне?
эмне жөндөр деп атасың? Эмнени жүгүрүп барып эле магнитте болуп чапташып калып атасың? Ким менен чапташып атасың? Эмне болду сага? Бирдеме чактыбы? Эмне безгек тутуп жатып калып атасың? Кайсы жерде Бишкекте, Кыргызстанда пистолет көтөрүп жүгүрүп жүрөт? Кайсы жерде окуя ушул? Бул эмне деген жапайы иши? Кечирип коелула. Ар бир үйдүн тартиби болуш керек. Биздин тартибибиз ушундай болуш керек. Ыр барбы? Мына азыр көрүп атасыздар. Жаңы жыл болгондо биз эмес, сиздер жашап аткан өлкөнү караңыздар. Бүтүндөй 60-чы, 70-чи, 80-чи жылдагы тартылган кинолорду коюшат, Москва слезам не верит. Туурабы? Ирония судьбы или с легким паром. Мына ушул кишини Операция И или Приключения Шурика. Бүт Гайдайдын фильмдери жанагы баарыбызга жаккан Союздун мезгилиндеги хит болгон Элдар Рязановдун фильмдери. Ушулар эмне үчүн бүгүнкү күндөгү тарткан фильмдерин коюшпайт? Себеби ага талап жок. А бизде мыкты концерт болсо кимдин? Рыспайдын ыйлары кетет. Азыркы 5 күндүк жылдыздардын ыйлары токтойт. Мен мына суроо берген аксакалбы, жаш жигитпи, Бакыт мырза 100% сиздин пикириңизге колдойм. Мамлекет эгерде колго тийип калган болсо, билип коюңуздар. Мен дайым айтып келем. Бүгүн жаштар китеп окубайт. Жаштар эмес, жогу жакта отургандар да окубайт. Эмне менен жеткиришибиз керек биз? Кино менен жеткиришибиз керек. Ыр менен жеткиришибиз керек. Кинону кандай тартыш керек? Мамлекет буйрутма бериш керек. Көркөм кеңеши болуш керек. Ага, Рахман агайыңарга окшогон кишилер отуруш керек. Караш керек. Биздин жогорку кеңештин депутаттарын 50%га кыскартса, алардын айлыгынын жылына 3 мектеп түшөт экен. Кыскартса болобу? Ушул тууралуу кандай пикирдесиз? Бул тууралуу менин пикиримди жазып атасыз сиз мага. Мен нечен жылдан бери айтып келатам. Бизге 65 депутат жетет. 30ду кыйыныраак болуп калат. 65. Мен көптөгөн мамлекеттерди мисал келтирип айтам. Швейцарияны мисал келтирип айтам. Калкынын саны 8 миллион. Депутаттары 45. Алардын бюджети 300 миллиард. Биздин бюджет 2 миллиард. Кайсы арыбызга 120 кармайбыз. Аларда министрликтер 8. Бизде 25. Кайсы арын айланайын? Мен ушул жагдайлар боюнча баягында либерал болосуз деп атпайсызбы? Либерал болбойм мен. Мен каалаймбы, каалабаймбы, өтөмбү, өтпөймбү, мага кызыгы жок. Мен бул позициямдан эмне десеңер ошондой эле кайткайм. Кыргызстан 2024-жылы карыздын эң чоң өлчөмдө төлөп баштайт. Сиздин партияңыздан кандай мыйзамдар сунушталат дейт? Карызды мыйзам менен чече албайт. Карызды тартип менен чечет. Карыз тартип менен чечилет. Ана караңыздар. Башка мамлекеттер, кошуна турган Өзбекстанды караңыздар. Чиновниктердин бүт баарын кустурду. А бизде болсо камап атат. Камагандан не пайда? Камагандан не пайда? Ал жатат экен бир 2 жыл, 3 жыл амнистияга түшөт экен, чыгат экен, шыпка чийт түкүрүп коюп жата берет экен дейм атабар. Эмне айырмасы бар? Айткылачы. 100 миллиондоп алып коюп 2 жыл жатып коет экен, чыкканда дагы баатыр болуп чыгат экен, жабыр тарткан киши болуп. Алар ал жакта жатат, балдар Америкада окуп атат. Кантип? Мен кара жанымды карт уруп иштеп келатам. Мен балдарым 5 жыл окута албаймбы? Алар өздөрү аякта жатат. Аялдары Гавайда жатат. Телефон аркылуу сүйлөшүп коюшат экен. Чыдап тур, ас калды дейт экен. Мен силерге ондогон мисалдарды келтирип берем. Ошол жакта жаткандардын балдары каякта окуп аткандары мен силерге мисал келтирип айтып берем. Чыгаар заман деле ошолор башка мамлекетке кетип калат экен.
кантип кетип калат? Аларды камагандан бир тиын пайда жок. Аларды кустуруу керек. Мына ошондо куржунтолот. Geçen bir ayda 160 milyon dolardı cep koyuptu деп 7 жылга кесип атат бирөөнү. А 7 жылга кесилген нерсе эртең эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы болуп, 1 жылдан кийин анан мына апыска чыгат. Бүттү да. Мен нече жылдан бери айтып коем го. Сен чыдап тур. Анан түрмөгө дагы киргизбейт да, бер жакта СИЗОдо кармайт. Эмнеге? Ал жерде кармаганын бир күнү 2 күнгө иштейт. Анан сотко алып бармыш болуп коет, алып келмиш болуп коет. Анан 3 жыл өтүп кетти, демек 6 жылга кести келе 1 жылы калды дейт. Муну билбейсиздерби сиздер? Билсеңиздер ошого жараша ой жүргүзүшүңүз керек да. Рахман аке, сизге эгер бирөө 150 миллион берсе 3 жыл жата алыңыз ушу. Небери чеберемизден бери сиздин бүтүңүзгө рахмат айтат. Ушундай да, кандай дейсиз? Эмне бар экен? Аларга киргизе берет экен. Тамак аштан тыйымы жок экен. Эмне болсо киргизип турат экен, жатат экен. Анан чыккандарында көрүп атпайсыздарбы? Эркиндикте жүргөн бизге караганда толугураак чыгышат да. Кандай дейсиз? Кыскача суроо. Мынау өтө орой суроо экен. Жаныңыз күйгөндөн бериптирсиз, мен түшүнүп атам. Мен өзүңүз баа берипсиз да. Өзүңүз баа берипсиз, суроо берип аткан киши жөнүндө, билимим жөнүндө сурап турсуз. Мен сиздин бааңыз менен макулмун. Мен айттырбай эле коюңуз ушуну. Кандай дейсиз? Өтө саткын экен, мындай экен, менин паамымда деп жазып турсуз, паамыңыз туура паамда. Салам алейкум, Кыргызстанда президент болбой туруп өнүктүрсө болобу, рахмат дейт. Бул деген сөз президент болбой туруп өнүктүрсө болобу дегенге мен ушундай деп сизден сурайм да, ошо суроону ким берген болсо. Кыргызстанга барбай туруп үй кура аласызбы? Акча жөнөтсөңүз куруп коюшу мүмкүн атаңыз. Кантип болбой туруп кантип өнүктүрөсүз? Айткан сөзүңдү ким угат? Ишин болбосо өкмөтүң эмес, досуң да кошунаң да укпайт, ал эмес балдарың да укпайт. Жыртык жынсы кийген адамга көз карашыңыз дейт Акылбек. Ассаламу алейкум дейт. Бүтүн Кыргызстан партиясынын сизден башка күчтүү лидерлерин тааныштырып коесузбу? Командаңызда 4-5 адамдардан айтып койсоңуз, алар кимдер, себеби көпчүлүктү тааныбайбыз дейт. Өткөндө бир төгөрөк жыйын болгондо айтпадымбы? Көп суур ийин казбайт, ийин казса да терең казбайт деп. Бизде бир эле лидер болот. Бизде башка лидер жок. Башкалардын баардыгы күчүрмөн жоокерлер. Ошолор аткарат. Бизде тең төрага деп 11ден тең төрага шайлашат го, андай болбойт бизде. Бизде бир чылбыр бир колдо болот. Ошондой. Ким биздин партияга лидер болом деген болсо келсин. Карап көрөбүз. Эл көтөрүп эл жактырган болсо, мен ошол замат өткөрүп берип, Кудайга шүгүр деп силерге окшоп жан баштап чит түкүрүп жата берем. Бүттү деп. Ар бир нерсе өзүнө багып берет. Сиздей чыган инсан кыргыз элибизде бар экенине сыймыктанабыз. Сыймыктанып эле жата бербей, бул жерде убактылуу Россия боюнча иштеп жүргөн мекендешиңиз Орузбаев, Азизбек Таабалдиевичтей сиздин ар бир берген маегиңизди үзбөй көрөм, аябай сөөгүккө жеткиликтүү кылып сүйлөйсүз. Мына бүгүн сиз менен көрүшүү насип эткен экен. Суроом төмөнкүчө дейт, кыскартып окуп атам.
азыркы же мурдакы бийлик менен келишип Кыргызстандын өнүгүшүнө өз салымыңызды коссоңуз болбойбу дейт. Мен төө десем, алар б десе кантип кошосуң? Мен аларга айтуудам, мынау сабатсыздарды айда деп атам. Болбойт. Сабаттуу кишилерди алып келип кой деп атам. Болбойт да. Анан кантип кошосуң? Өткөндө Түркиядагы жаштар чакырганда барганда айтат, эгерде сиз билим берүү министри болсоңуз, мен ишенем дейт, бизге аябай катуу тартип киргизет дейт. А мен болоюн деп барсам эле киргизбейт экен да бул жерге. Кандай дейсиз? А? Таша яшам дейсизби? Ассаламу алейкум, Алахан Семсанбаевич. Отырып аласызбы дейт, отырып алыңызчы дейт. Рахмат. Ушул сунушуңузга рахмат сиздин. Мен азыр аз калды, 7-8 калды, бүтүрүп эле анан отурайын, анан рахмат экен тургуза алсын. Жакында эле жаштардын КЛДП партиясы түзүлдү. Билет чыгарсыз, ошол жөнүндө оюмуз дейт. Оюм жок, мен анын программасында көргөн жокмун, пикирин да уккан жокмун. Эгер бүтүн Кыргызстан шайлоодон өтсө, Баткен чек арасын чечүүгө кандай салым кошот дейт.